Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. En algaç jaratkan Allahu subhanahu wa ta'ala çeksiz maqtoolor bolsun. Andan keyin bizge toora joldu көрсөткөн sүйүктүү Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Taala'nın üzgültüksüz salavat salamları bolsun. Allah'ın жалгыздыгына, Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirip Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den sünneti menen жашаган sizlerge dagы daima Allah Taala'nın üzgültüksüz rahmeti merimi, hidayatı nuru, adal, ырыскысы, берекеси bola bersin. Урматтуу мусулман бил туугандар, бүгүнкү берекелүү куттуу жума күнүңүздөр мубарак болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай күндөрдүн мырзасы болгон жума күнүндө аткарган баардык ибадатыңыздарды, жума намазыңыздарды кабыл кылсын. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала бейнакум маваддатан ва рахма. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун." Садақаллахул азим. Бұл аятта Алла Таала айтат: Алла Тааланын барлығына, бирлигине, жалгыздыгына далил кылган белгилерден Аллаху субханаху ва таала силердин түгөйүңөрдү өзүңөрдөн жаратты дейт. Айтабыз, аял адам эркектин кабыргасынан жаралган деген дагы аяттар бар. Өзүңөрдөн жаратып, ошол жараткандагы негизги максат аял менен эркек ак нике менен, дуа тилек менен баш кошкондон кийинки жашоолору литаскуну илейха дейт. Экөөбү бири-бирине жакшы бир тынчтыкты, бейпилдикти, жакшы жан дүйнөнүн тынчтыгын тартуулоо үчүн дейт. Ва жа'ала бейнакум маваддатан ва рахма. Жана ошол эки аял менен күйөөсүнүн ортосунда Аллах субханаху ва таала махабатты, рахим, мээримдүүлүктү анык кылыш үчүн дейт. Чындыгында ушул маселеге акылын, пикирин калчыгандарда чыныгы бир аят бар дейт. Демек Аллах субханаху ва таала баарыбызды жараткандан кийин бул жашоонун мыйзамы экен. Адам атадан баштап бул кыяматка чейин жашоодун мыйзамы бул ар бир эркек же аял өзүнө өмүрлүк жолдош тандап, ошону менен баш кошуп, андан кийин жашоосун улайт экен. Мына ошол жашоо биздин шарият боюнча мусулманчылыкта ак нике менен болуш керек. Эки тараптын ыраазычылыгы менен болуш керек. Сөзсүз түрдө кыздын дагы ыраазычылыгы менен, ата-эненин уруксат берекелери менен болуш керек. Мына ошондо гана шарияттагы туура үйлөнүү деп эсептелинет. Анын эми өзүнүн шарттары бар, бере турган калыңы бар. Мына ошолордун баарын ошо нике кыйып атканда молдо сурайт дагы, андан кийин никесин кыят. Шариятыбызда мына ушул жол гана туура жол, ак жол. Эгер нике кыйбай жашаган болсо, анда ал зына болот. Куранда ачык келет. Ал ойноштук болот, ал ыплас иш болот. Ошондон сөзсүз түрдө нике кыйуу менен гана жашоо жүрүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Танакаху таксуру танасалу фа инни мубахум бикумул умам яумал кыяма" дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Момун мусулмандарга, силер үйлөнгүлө, балалуу болгула, көбөйгүлө, кыяматта мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам" дейт. Демек үйлөнүү деле бизде сүннөт экен. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Эми ошол үйлөнүп атканда" дейт, "көпчүлүк адамдар бар болбосо дагы тункахул мар'ату ли арбаа" дейт. Көпчүлүк адамдар үйлөнүп атканда кээ бирлери лималиха дейт. Кээ бир эркектер ошол аялдын акчасына же бизнесине кызыгып үйлөнөт деген. А кээ 'Кээ-бирлер ли 'хасабиха, анын тегине карап дейт. 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 'Кээ-бирлер ли 'hасabиha, анын тегине карап дейт. 'Kээ-biрлер li 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 'hасabиha, анын тегине карап дейт
кадырбактуу болуш үчүн. Вали жамалиха, кебирлер жалаң эле сулуулугуна карайт дейт. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү лидиниха дейт. Динине карайт дейт. Эми көпчүлүктүү адамдардын жашоосунда мыйзам ушул 4 нерсени карап туруп үйлөнөт дейт. Ал эми пайгамбарыбыз айтып атат, ушул сахабага айтып аткан осуятында фазфар бизати дин. Ал эми сен болсо диндүүсүнө үйлөнгүн деп пайгамбарыбыз айтып атат. Демек биздин алымдарыбыз айтат, диндүүсүнө үйлөнгөндөн кийин артынан сулуулугу дагы, теги дагы, акчасы бар болсо дагы бул аябай жакшы болот. Нур үстүгө нур болот деген сөз. Мына ошондуктан бул дагы пайгамбарыбыздын бизге берген осуяты, насаты. Ошол чыныгы шариатта айтылган диндүүгө, ыймандууга үйлөнүш керек. Бул диниңдин жарымы толукталат дейт үйлөнгөндө. Андан кийин диндин жарымына өзүбүз аракет кылышыбыз керек экен. Адам таза болот, зынадан сактанат, көз зынасынан сактанат, кулак зынасынан сактанат, көптөгөн туура эмес нерселерден алыс болот. Чындыгында адам өзүнүн кумарын адал менен кандырат. Андан кийин бардык жан дүйнөсү таза болот, жашоосу дагы таза болот. Келечекте төрөлө турган балдары дагы, урпагы дагы таза болот. Ушул жактан бул өтө чоң пайдалары бар. Багы таза нике менен үйлөнгөндөн. Демек үйлөнүү бул жөн эле жанакындай үйлөнүп болду эмес, бул чоң бир жоопкерчилик экен. Чоң бир жоопкерчилик. Мына ошол жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи" дейт. Силердин баарыңар жооптуусуңар дейт. Кыяматта кимге жооптуу болсоңор, ошонун жообун бересиңер. Вар-ражулу раин, эркек адам жооптуу болот. Кимге жооптуу болсо, кыяматта ошол мас'улун ан раиятихи, кимдин алдындагы өзүнүн аялына, балдарына кыяматта жооп берет дейт. Вал мар'ату раиятун фи байти завжиха ва мас'улатун ан раиятиха. Аял дагы өзүнүн чегинде, өзүнүн үй бүлөсүнө, үйүнө, балдарына жоопкер болот. Ошол нерсеге кыяматта жооп берет. Бул жерде пайгамбарыбыз айтып атат: "Вал хадиму раин фи байти маулаха" дейт. Же сайидихи дейт. Ошол учурда баягы кулчулук учур болгондагы пайгамбарыбыз айтат, ошол кулдар дагы өзүнө жүктөлгөн жумуштарга эмне болот? Жооптуу болот. Кожоюну кайсы жумушту айтса, ошону аткарып жооптуу болот. Ошол нерсеге кыяматта жооп берет дейт. Демек бул жерде бизге пайгамбарыбыз айтып аткан, демек үйлөнгөндөн кийин өзүнүн чоң бир жоопкерчилиги бар. Ошол жоопкерчиликти көбүнчө эркектерге жүктөлөт. Ошол жүктү эркектер жакшы көтөрө алышыбыз керек. Аялды чындыгында материалдык жактан камсыздоо, андан кийин моралдык жактан камсыздоо бул эркектин жумушу болот. Үй жай менен, тамак аш менен, кийим кече менен, булар материалдык. Ал эми жакшы мамиле кылуу бул моралдык жактан. Моралдык жактан. Ошондон биздин алымдарыбыз айтат, өздөрүнүн жана көптөгөн аяттардын, хадистердин негизинде эркектин аялга болгон милдеттери төмөнкүлөр дейт. Жанакы үчөөнү айткан болсок, андан сырткары дагы хуснул хулук дейт. Адам кулк мүнөзү жакшы болсун дейт. Үйлөнгөнгө чейин деле, үйлөнгөндөн кийин деле. Кеде биз токтолуп калсын деп үйлөп коебуз. Токтолуп калды, басылып калды деп та калабыз. Демек ошол хуснул хулук дегенде адамдын кулк мүнөзү жакшы болсун дагы аялына, үй бүлөсүнө, ошол жакшы кулк мүнөздүн ичинде анын кээ бир нерселерине чыдамкайчылык да болуш керек экен да. Кээ бир сабырдуулук да кылышыбыз керек экен. Андан кийин жана биз айтып өттүк, үйлөнгөндө сөзсүз түрдө калыңы берилиш керек. Аны ошо эки тараптын келишими менен бериле берет. Калың деген нерсе бул эркектин мойнуна карыз болот. Төлөбөй калган болсо, аялына ошол калыңды сүйлөшүлгөн нерсени берген эмес болсо, бул кыяматка карыздай болуп калат. Ал эми биз бул дүйнөдөн бир тыйын да карызсыз өтүшкөнгө аракет кылышыбыз керек. Карыз калбаш керек. Сөзсүз түрдө тез ошол аялдын калыңын берип, тезирээк кутулган жакшы болот. Ошол эле учурда эркек менен аялдын экөөнүн ортосундагы жакшы жашоо үчүн экөөнүн бири-бирине кызганычы бир орто чектүү нерсе менен болсун дейт да. Ашыкча, аша чабып,
шайтанга алдырып шектенүү менен боло берсе, бул дагы үй бүлөнүн бузулуусуна себеп болушу мүмкүн дейт. Ошонун бардыгы чеги менен болсун дейт. Жана дайыма жакшы мамиле кылсын, ошол эле учурда аялына шарият илимин дагы үйрөтсүн дейт. Бул эркектин милдети болот экен. Намазга керектүү Куранды, дааратты алганды, орозо учурунда орозо кармаганды, кыскасы биздин ибадатыбызга керектүү нерселерди сөзсүз түрдө үйрөтүп коюшубуз керек. Аны үйрөткөндөн мурда өзүбүз дагы билишибиз керек. Ошондой эле дайыма зыян бергенден этият болуш керек дейт. Моралдык жактан зыян бергендер, тил менен, кол менен, бут менен зыян бербеш керек дейт. Кеде азыркы учурда аябай көп ошондой немелер чыгып атат. Зордук, зомбулук көбөйдү дейт. Үй бүлөдө балдарга, ошол эле учурда аялдарга канча пайыз ушундай болуп кетти дейт. Мына ошондон биз ушул нерседен өтө этият болушубуз керек. Ошол шариятыбыздагы бирөөгө зыян бербе деген сөз бул көчөдөгү эле адамдарга, кошунаңа, ата энеңе эле эмес, ошол аялыңа дагы зыян берген болсоң, анын эртең жообу бар. Анын эсеп китеби бар. Эртең ошого жооп беребиз. Ошондон кээ бирлер аябай көп суроолор келет бизге, сөгүп атат, тилдеп атат, анан уруп атат, анан бакпайт, камсыздабайт деген чындыгында арыздар аябай эле көбөйүп кетип атат. Ошол эле учурда жалгыз бой энелер аябай эле көбөйүп кетип атат. Үй бүлөлөрүн таштап кетип атат. Мына ушул нерселердин бардыгы баягы карабай койгондук, зыян бергендик, таштап койгондук шариятыбызда чындыгында чоң күнөө болуп эсептелинет. Эгер чындыгында камсыздай албаса, анда ал үйлөнбөш керек. Үйлөнбөш керек. Эгер бир адам мен азыр үйлөнсөм, моуну бага албаймын, зыян беремин, бактысына балта чабамын деп анык өзгө ишенсе, ошол адамга үйлөнгөн бул болбойт деп айтылат шариятта. Шариятта үйлөнгөнгө арам болгон учур ушул учур болот. Мына ошондуктан биз ошол шариятта пайгамбарыбыз кандай көрсөткөн болсо, ошондой үй бүлөгө жакшы мамиле кылалы. Пайгамбарыбыз айтат: "Ала ухбирукум би хайри ма якнизул мар'у." Адамдын эң бир жакшы топтогон кени жөнүндө айтайынбы дейт. Сахабалар айтыңыз дешти. Ошондо пайгамбарыбыз айтып атат: "Ал мар'a салиха иза назара илейха саррату." Аялың солиха болсо дейт, ыймандуу болсо, такыба болсо, эркек ушундай аялына караганда кубанып курсам болуп турса, жүрөгүнө кубаныч кирип турса, ва иза амараха атаату, эгер бир ишти буйурса, аны аткарып турса, ва иза габа анха хафизату, эгер сапарга башка жака кеткен болсо, аял өзүнүн намысын өзүн жакшы сактап, балдарын жакшы карап, таштаган тыйынын дагы жакшы сарамжалдап иштетип турган болсо, эркектин эң чыныгы жыйнаган байлыгы мына ушул дейт пайгамбарыбыз. Чыныгы байлык мына ушул дейт. Мына ошондуктан биз келечектеги балдарыбыздын дагы апасын жакшы тандаганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол үй бүлөгө жакшылык мамиле кылуу жаатында айтат: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан." Ва хиярукум хиярукум линисаихим. Момун мусулман экендигинин толуктугунун белгиси анын кулк мүнөзүнүн жакшылыгы дейт. Силердин эң жакшыңар аялдарына жакшылар дейт. Үй бүлөлөрүнө жакшылар деп пайгамбарыбыз айтат. Башка бир сөзүндө истаусу бин нисаи хайран дейт. Мен осуят кыламын, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кеткен. Мына ошондон Аллах субхана ва таала Кур'ан Каримде Ан-Ниса деген сүрө бар. Аялдар деген сүрө бар, атайы. Мына ошол сүрөдө Алла таала айтат: "Ва аширухунна бил ма'руф, фа ин карихтумухунна фа аса ан такраху шай'а ва ядж'алаллаху фихи хайран касира." Силер аларга моралдык жактан жакшы мамиле кылгыла дейт. Эгер бир кулк мүнөзүн жаман көрүп калсаңар, башка бир жакшы кулк мүнөзүндү жакшы көрөсүңөр дейт. Ошолор бири-бирини жаап кетет дейт.
Чындыгында Аллах субханала таала ошол нерседе Алла таала жакшылыкты, берекени берет дейт. Баягы бир көптөгөн жакшы сапаты болуп, бир жаман, ар бир адамдын кемчилиги бар, ар бир адамдын айыбы бар. Ошол айыбын кармап алып эле анан үй бүлөнүн бузулуусуна себеп болбош керек. Бир пейили башкачараак болсо, бул аялдыкы дагы эркекти деле. Андан башка дагы көптөгөн ошол пейилин жаап кете турган жакшы сапаттары болушу мүмкүн. Мына ошого дагы көңүл буруш керек деп айтылат. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге жана сахабаларына жанагы өзүнүн хадисин бекеринен айткан жок. Күндөрдүн бир күнүндө Умар радиаллаху анхуга бир киши келип калат. Бир киши келет дагы арызданат дагы, аялыма талак беремин дейт. Жакшы көрбөймүн аны дейт. Десе, вайхак дейт. Эй, бактысыз болгур дейт. Умар урушуп айтып атат. Алам тубнал буюти илля алал хуб. Бардык эле үйлөр сүйүүгө курула бербейт. Сенин эркектигиң, камкордугуң кайда дейт. Мына ошондуктан ар ким ар кандай үйлөнүп калат. Бирок бул ошол Алланын тагдырыбызга жазганы болот. Канчалаган адамдар жашап эле атат. Мына ошондуктан үйлөнүп алгандан кийин ошол үй бүлөнү тургузуу үчүн ошого бекем болуш керек. Кам көрүш керек. Бир үй бүлөнүн бактылуу болуусуна ушул эки жаштын ортосуна алымдарыбыз көптөгөн нерселерди айтат, ушундай болуш керек деп, ошонун эң негизги үчөөсүн айталы. Ошол үчөөнү эле аткарып жүргөн болсок, Кудай буйрса жакшы болот. Эң биринчиси, алымдарыбыз айтат, ал-ихтирам дейт. Бири-бирини урматтоо, сыйлоо дейт. Эгер бири-бирин урматтап, сыйлап турса, өтө жакшы. Экинчиси, ал-ихтимам. Бири-бирине кам көрүү дейт. Бири-бирине кам көрүү. Бардык тараптан. Моралдык тараптан, материалдык тараптан. Үчүнчүсү, ат-тагдир дейт, баалоо дейт. Баалай билишибиз керек. Аял эркектин ишин, эркек аялдын ишин баалай билишибиз керек да. Ошондо гана анан булардын үчөөнүн ичинде сабырдуулук, кечиримдүүлүк, ырайымдуулук, кичипейилдүүлүк нерселер баардыгы камтылып атат. Ошолордун ичине камтылып кетти баарына, ошол үчөөнүн. Биринчиси урмат сый, кам көрүү, андан кийин баалоо. Баалайлы биз үйдөгү аялдарыбыздын, кыздарыбыздын иштерин баалашыбыз керек. Анан кечке эле жатасың десек туура болбой калат. Эч эле иш кылбайсың десек да туура болбой калат. Кээде азыркы заман ошондой болуп калды, эркектер үйдө отуруп, аялдар көчөдө иштеп калды. Ошондой арыздар көбөйүп атат. Өзү тескери болуш керек эле. Аялдарыбыз көчөгө иштеп чыгып кетти. Эркектерибиз иш жок деп отуруп алды. Уят. Эркек үйлөнүп атканда никеңе туттуңбу, кабыл кылдыңбы десе, туттум, кабыл кылдым деп аябай жакшы айтабыз го. Ошонун ичинде бардык камсыздоо, материалдык, моралдык жактан камсыздоо менин мойнумда деген сөз. Анан эмне үчүн ушунчалык бизге диний башкармага, мечиттерге аябай көп суроолор келип атат. Бакпайт, карабайт, таштап кетти деген эле сөз. Москвага кетип, Россияга кетип, башкага үйлөнүп алды. 5 баласы, 6 баласы менен бул жакта калып калды. Бул эмне деген, не деп айта алабыз эми? Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Кафа бил мар'i исман ан юдайя кута ахлихи" дейт. Адам баласыны эң чоң күнөө иш кылды деп айтсак жетиштүү болот дейт. Эгер ал өз үй бүлөсүнүн азык түлүгүн, тамагын жок кылган болсо дейт. Мындайча айтканда, үй бүлөсүн карабай койсо деген сөз. Иштегени кеттиңби, иштеп, акчаны жөнөтүп кара. Ал жака барып, орустарга жана башкаларга үйлөнүп алып, же жөн эле зына кылып жүрүп, же аялдар кетип алып, башкаларга тийип алып, зына кылып жүрүп, ушуга окшогон социалдык көйгөйлөр чындыгында көбөйүп кетти. Эртең кыяматта анын эсеп китеби бар, анын жообу бар. Мына ошондуктан ар бир эркек үйлөнгөндө ушул нерселерди көңүлгө алыш керек. Камсыздоо жагын өтө жакшы караш керек. Материалдык жана моралдык жактан. Күндөрдүн бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга
bir kişi keldi. Үйдө эч нерсе калбай калды. Эмне кылсам болот дегенде пайгамбарыбыз эмне бар үйүңдө өзү деди. Үйүңдө эмне бар десе, айтты, бир аз материал бар деди. Кээде кийим кылып жабынып алабыз, кээде отуруш үчүн астыбызга салып алабыз деди. Андан башка бир пиялабыз бар деди. Мындайча айтканда, стакан, суу иче турган. Болгону үйүндө эки эле нерсе экен. Башка эч нерсе жок деди. Бир аз чыксам жумушта таппай жатам дегенден пайгамбарыбыз бар дагы ошол материалыңды дагы, ошол идишиңди дагы суу иче турган алып кел деди. Алып келгенден кийин ушундай отурганда пайгамбарыбыз мындайча айтканда аукцион кылды. Ушул эки нерсени ким сатып алат деди. Десе бирөөсү турду дагы мен 1 дирхамга сатып алам деди. 1 дирхам ошол учурдагы акча бирдиги күмүштөн. 3 граммга барабар күмүш болуп эсептелинет. Бирок ошол учурларда базарга барса бир кой келе турган акча да. Анан бирөөсү турду дагы, "О, Алланын элчиси, мен 2 дирхамга сатып алам" деди. Пайгамбарыбыз аны ошого сатты. 2 дирхамды пайгамбарыбыз алды дагы жанагы кишиге берди. Бул 1 дирхам менен базарга барасындагы үй бүлөңө азык түлүк кыласың деди. А могу 1 дирхамга базардан бир балта сата кел деди. Ал барып үй бүлөсүнө азык түлүгүн таштап пайгамбарыбызга бир балта алып келди. Пайгамбарыбыз өзүнүн колу менен ага балтага сап салды. Жакшынакай сапты салды дагы, анан карматып, бар дагы отун кырктагы базарга барып сатып жумуш кылгын, 15 күн мага жолукпагын деди. 15 күндөн кийин келди. 15 күндөн кийин келгенден кийин канча акча таптың десе, 15 дирхам акча таптым деди. 15 дирхам деди. Эми ал учурда 1 дирхамга бир айдан ашчашай турган учур болушу мүмкүн. Мына деди пайгамбарыбыз, сен башкалардан барып сурап жүргөндөн көрө, ушул сураганың кийин кыяматта бетиге так болгондон көрө, ушундай иштегениң сага эң абдан жакшы деди пайгамбарыбыз. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизде ошол мээнетке, жумуш кылганга үйрөтүп атат. Азыр чындыгында бир аз жумуш тапса болсо керек. Ошого аракет кылыш керек. Мүмкүн болушунча ар бир эркек үй бүлөсүн жакшы камсыздаганга аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Динарун анфактаху фи сабилилла" дейт. Алла Таала жолунда 1 динар сарптасаң дейт. Динар ошол учурдагы акча бирдиги бул алтын менен. 1 динар 4,25 грамм алтынга барабар. Ким 1 динарды Алла Таала үчүн сарптаса, ким 1 динарды анфактаху фи ракаба, ошол убакта кулдук заман болгон, бир кулду азат кылуу үчүн сатып алып, азат кылып кое берсе, ва тасаддакта бихи мискинан, же 1 динарды муктаждарга, кедей кембагалдарга садака кайрымдуулук кылып берсең, ва динарун анфактаху ала ахлика дейт. Жана 1 динарды өзүңдүн үй бүлөңө сарптасаң дейт. Азык түлүгү, кийим кечеси, бала бакчасы, мектеби бары. Азамуха ажран. Ушулардын ичинен азыр 4 нерсени айттык. Ушулардын ичинен баары жакшы, баары сооп. Бирок эң сооптуусу ичинен өзүңдүн үй бүлөңө сарптаганың деди. А бизде өзүнүн үй бүлөсүнөн сарптабай сараңдык кылгандар толтура болуп атат да. Аны кандай түшүнсөк болот? Ислам бизди ага буйруган жок. Эгер чындыгында мусулманчылык дей турган болсок, анда мына пайгамбарыбыздын ошол хадисине амал кылалы. Bir ayalды бага албай, экинчи, үчүнчү кылып бергендер да толтура болот. Өткөндө бирөөсү келиптир. Мындай карасаң, тигилер бул кишини багып атат да, мындайча айтканда. Ал кандай шариатка туура келсин эми? Мына ошондуктан биз үй бүлөгө мамиле кылганда адилеттүү болушубуз керек. Адилеттүү болушубуз керек. Берешен болуш керек. Эми берешен дегенде эле таптакыр эле ысырап деле эмес. Анан көп эле кармап сараңдыктак эмес, орто сарптаган бул шариатта эң жакшы көрүлгөн нерсе болуп эсептелет. Кээ бирлерде эки үй бүлөсү болсо экөөнө жакшы мамиле кылыш керек, адилеттүү болуш керек шариаттын жолу менен. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай аябай жакшы көрсөтмөлөрдү берет. Пайгамбарыбыз айтат:
Innal muslima iza anfaqa ala ahlihi nafaqatan. Егер момын мұсылман өзінің үй бүлөсүнө акча сарптаса, керектүү нерселерине, wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa. Ошого дагы баягы чын ниет менен берсе, бакса, ошого дагы садаканын, кайрымдуулуктун соогун алат дейт. Демек биздин жашообуз баарыбыз эле мына үй бүлөбүздү багабыз деп жүрөбүз да, туурабы? Демек ар бир кыймыл аракетибиз садака экен да. Ар бир саптаганыбыз садака экен. Ошондуктан эртең менен турганда намазды окуп, Аллаху акбар деп туруп, жакшы ниет кылып койсок, кечке жумуш иштегенибиздин ар бири садака болот экен. Бул Алла Тааланын чексиз мээрими десек болот. Чексиз мээрим десек болот. Жана кээ-бирлер ойлоп калышы мүмкүн. Садака дегенде сөзсүз түрдө эле акчасына садаканы берип зекет чыгарыш керек. Жок. Садаканын чөйрөсү аябай кенен экен да. Көпчүлүк адамдын акча менен садака бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Бирок жылмайып учурашып көңүлүн көтөрүп койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Бул да садака. Үй бүлөсүн жакшы камсыздап койсо, бул дагы садака экен. Бирөөгө жакшы кеңеш берип койсо, бул да садака экен. Мына ошондуктан биз садаканын чөйрөсү кенен, эң негизги бүгүн ошол биздин тема үй бүлөгө арналган тема болгон экен. Баарыбыз мына үй бүлөбүздү жакшы карап, келечекте жакшы бир урпактарды тарбиялап, даярдап, ошолорго жакшы ыймандуу урпактарды даярдаган болсок, алар өздөрүнөн кийинки ыймандууларды даярдаган болот, элге, жерге салымын кошкон, ыймандуулукка салымын кошкон. Бул болсо дагы ар бирибиздин кыяматта жакшылык таразабызга тартыла турган нерсе болот. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, үй бүлөбүзгө аябай камкор эркектерден кылган болсун.